Мен үй бүлөлүү эркек болгонду үйрөндүм. Бул китепте жазылып же кинодо көрсөтүлгөндөй эмес экен. Мисалы буга чейин мага үй бүлө бул ак көйнөк, той, ар дайым сүйүп карап турган көз караш деп ойлочумун. Көрсө үй бүлөгө дүкөнгө барып азык түлүк сатып алуу, электр энергиясына келген эсеп дүмүрчөктөр боюнча төлөө, үй бүлөлүк бюджетти бөлүштүрүү, түнү менен уктабай бала багышуудагы киргенин түшүндүм. Көрсө үй бүлөлүк жашоо бул жашоо мектеби экен. Үйлөнгөндөн тартып көп нерсени үйрөндүм. Мык какканды, абой чаптаганды, кир жууган машинаны оңдогонду. Ойлонуп көрсөм, электрик же сантехник болуп иштеп шабашка кылсам болчу да экен эми. Көрсө аялың бул түбөлүктүү ойнош, сүйүү перисе, үй кызматкери эле эмес, көшөгө артында турган жетекчи экен. Байкасам экөөбүз чогуу кабыл алган олуттуу чечимдердин баардыгын ал өзү эбак эле чечип койгон. Анан шашпай, качан мен ал белгилеп койгон ойго келеримди күтүп отурат экен. Акылдуу аял бул жөн гана толтура билим, идея камтыган китепкана эле эмес, ар дайым бир жерге отургузбай мотивация берип турган киши экен. Отурба, эс алба, жатып алба, кыймылда, оокат кыл, андан ары өнүк, бул жеткен чек эмес. Сен биз мындан чоңураак, көбүрөөк, жакшыраак нерсеге татыктуубуз деп какшап турган жан. Аялыңан кыйын мотиватор жок бул дүйнөдө. Ишенип койгула. Мен көптөгөн китептерди окудум, лекцияларды уктум. Киясаки, Грейс, Робинсон. Бирок аялым мага жеткири сүйлөгөндөй эч ким түшүндүрүп, маалыматты бере алган эмес. Колуңан бир нерсе келбей жатса, демек сенде мотивация жетишсиз. Бир жолу тутандырып коюп, өмүр бою анын жылуулугуна жалынган сүйүү болбойт экен. Өмүр бою сүйүү деген сөз бул жыл өткөн сайын жаңыдан, кайрадан сүйүп калуу. Сүйүү отуна улам отун таштап, улам жандандыруу, таарынычтар, түшүнбөстүктөр, көз жаш, уруш талаш болгонуна карабастан кайрадан сүйө берүү. Кечире албаган кекчилдердин жан дүйнөсүндө сүйүү жашай албайт. Бирок таарынычтын жүгүн кое берип, жашоонун түрлүү боекторуна көңүл буруп, суктана билген адамдын жан дүйнөсүндө түбөлүкөй жашайт. Үйлөнүп жатып өмүрлүк жар, жеке психолог, мыкты дос, кеп кеңеш бере турган акылман жана эркелей турган кенедей баланы бир аялдан табаарымды билбептирмин. Бул жашоодо мени эч ким түшүнбөйт деп отурганда аялым келет, сүйлөгөнүмдү угат, анан баардыгын түшүнөт. Мен мурда жазуучу Булгаковдун сүйгөн киши сүйүктүүсүнүн тагдырын бир бөлүшөт деген сөзүнө көп маани берчү эмесмин. Эми гана түшүнүп жатат окшойм. Сүйгөн киши ар дайым сүйгөн адамынын кайгысын тең бөлүшөт. Бактылуу үй бүлөнүн формуласы бул бири-бирине төп келишкен адамды табуу жана ишеним менен сый урматтын негизинде мамиле куруу. Күйөөсүнө ишенген аялдын маанайы жайдар болот. Ал эртеңки күнүнө камсанабайт. Ошол эле учурда алдыга түртүп, сүрөп, колдоп турган аялы жок эркек эртеңки күнүн ойлобой жүрө берет экен. Кам көрүү баалуу белектен дагы кымбат. Кадимки кол кармашуу, кучакташуу, жүзүнөн сүйүү кинодогу сүйүүдөн дагы көрктүү.